17 ноябрда Нарын шаарынын тургундары Октябрь райондук сотуна ишенбөөчүлүк көрсөтүп, акыйкаттуулук издеп, өкмөт үйүнүн алдына келишти. Акыйкаттуулук издеп келген жарандардын айтымында 2019-жылы 21 апрелде Азимов Даниэлди улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын опер кызматкерлери баңгизат алып жүрөт деп кармап кетишкен. Бирок мындай ишти Даниэл жасай албайт эле. Бул жөн гана куру доомат деп акыйкаттуулук издеп келген жарандар аргасыздан өкмөт үйүнүн алдына келгендиктерин белгилешти. Даниэл Азимов кармалган күнү 1 май районунун сотунун чечими менен Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 267 беренесине ылайык 3-пункту менен иш козголуп тергөө иштери жүргүзүлө баштаган. Бирок 1 жыл 7 ай өтсө дагы сот иши аягына чыга элек. Азимов Даниэл Нурбекович 2000-жылы 6 мартта Бишкек шаарында төрөлгөн. Даниэл Нарын шаарындагы Чкалов мектебинде окуган. Мектепте окуп жатканда бир топ ийгиликтерди жаратып, ар тараптан ыраазычылык каттарды алып турган. Даниэл Кыргыз элине кызмат кылып, өлкөнүн өнүгүүсүнө салымды кошсом деген кыялдарын ишке ашыруу үчүн Бишкек шаарындагы Ички иштер министрлигинин алдындагы Алиев атындагы академиясына окууга тапшырат. Даниэл өзүнүн группасында староста болгон. Ал билим алуу менен эле чектелип калбай, спортто да көптөгөн ийгиликтерди жаратып, студенттер арасында өзүн көргөз алган. Ушундай жакшы ийгиликтерди жаратып келе жаткан бала бир күн эле башына ала булут каптап калганын өзү да билбей калды. Даниэл мындай окуяга туш болгон мезгилде 2-чи гана курстун студенти болгон. Анда сөз башынан болуш үчүн апасынын оозунан угалы. Менин баламды Азимов Даниэлди 19 жашта. Былтыр 2019-жылы 20 апрелде ГКМБнын оперлери баламдын койнуна спайс тыгып туруп кармап салышкан. Мына 1 жыл 7 ай болду. Балам СИЗОдо отурат ГКМБда. Эч кандай акыйкаттык жок. Барбаган жерибиз калган жок 1 жыл 7 айдан бери. Кимге гана кайрылган жокпуз. Ошо бизди сот прокурорлор укпай атат. Балабызды ушуга чейин кармап, бизди эзип чыгарбай атышат. Эч кандай күнөөсү жок. Канча процесс болду. Коронавирус карантинге чейин биз катышып атканбыз сотуна. Андан кийин карантинге байланыштуу катышпай калдык. Бирок каждый процессте баламдын бир дагы минус жагы болгон жок. Только плюс болуп атат. Оперлер көргөн жокпуз деп атат. Баламдын алганы эчтеке жок, далил жок. Ошо далил жок болсо дагы судьянын кулагы дүлөй, көзү сокур болуп атат. Эч кандай бизге реакция бербей атат. Ошо жерден балама ошо кезем деген соттойм деген эле чечим менен эле өкүм менен отурат да. Бирок пока азыр өкүм чыга элек. Ошо СИЗОдо жатып балам деген коронавирус болуп, двухсторонний пневмония болгон 60%. Биз деген ошо качан гана бала реанимацияга түшүп, реанимационный положение болгондон кийин бизге чалып, клексаны алып бергиле, тигини алып бергиле, балаңар деген тяжелый дегенден кийин биз деген Нарындан чыгып түнү менен барып, клексанын дарысын полный алып берип, СИЗОнун больницасына жаткырганбыз. Аяктан бир жума дарыланганда дагы эле эффект болбой, балабыз дагы эле жакшы болбой, тамак ичпей эчтеке болгондо кайра биз деген сүйлөшүп частныйга жаткырдык. Частныйга барганда баламды коронавируске эметсе положительный двухсторонний пневмония 2 степени деп чыгарды. Балам деген отдышка болуп, ал жактан аябай өзүн аябай жаман сезип, ошо 1 ай лечение кылдырып, балабызды болгон акчабызды жумшап, ошо жака эметип атып, балабызды аман-эсен алып калдык. Анан азыркы абалда дагы балабыз ооруп атыптыр. Бүгүн сот болмок саат 3-тө. Балабыз ооруп келбей калыптыр. После коронавирусный синдромда болуп, анан баламды деген кармаганда деген аябай уур токмок алышкан, сотрясение алган. Менин балам деген кармалганда деген аябай сабап, бир жума балам кан заара кылган. 2 ай деген кечке кусканда деген ошо жерден сотрясение болуптур деп лечение кылышкан. Азыр мурдай күнү кирип чыктык, кайра баламдын сотрясениясы кармалыптыр, кайра ооратыптыр, кайра дарыларын алып кирип бердик биз дегенчи. Анан биз эмне кыларыбызды билбей, мына туугандарыбыз келдик, Нарындан бери келип атабыз, акыйкат чечим чыгарып берсин. Соттор деген бизди укпай атат, прокурор укпай атат. Ошол жерде прокурор отуруп алып сотко ойноп отурат. 19 жаштагы баланын тагдыры менен ойноп атат. Буяктачы 10 күнүн 1 күндө ачылайык баланын тагдырын бузуп атат. Соттойм деген негизде эле отурат да, биздин эмебиз боюнчачы эч кандай бизди укпай атат. Канча ходатайство беребиз адвокаттар, 5-6 каждый процессти берсек баарын отклон кылып атат. Эч кандай эме кылбай атат, негизсиз депчи. Кайсы сот? Октябрьскийда Абдулаев болот деген сот. Прокурор деген Ахматов Медер деген прокурор. 1 жыл 7 ай болду. Ошондо 1 жыл 3 айдан бери ушу процесс бүтпөй атат. 1 жыл 3 айдан бери процесс бүтпөй атат. А бала ГКМБда жатканына 1 жыл 7 ай болду. Биз деген ойлоп атабыз, буякта кыздыктар булар деген тиги эмелерден ГКМБнын результатка эле баланы кетирген атат буларчы. Ошонун негизинде балага койнуна тыгып атышат да.
жаш баланын тагдырына балта чаап, менин баламды ГКМБга алып келгиче баламды уртукмакка алган. Мойнуңа ал деп. Менин балам күчтүү болгон үчүн мойнуна алган эмес, ошондочу сабап уртукмакка алып, ошонткенде деген баламды деген күнөөңдү мойнуңа алсаң, сага деген смягчающий иши кылабыз, анан тигиндей кылабыз деп бизге да давление көрсөтүшкөн. Балаңар деген соглашенияга келсин. Соглашенияга келгенде, мисалы азыр 10 жылдан 12 жыл десе, силерге бир 5 жыл берилет. Соглашенияга келсеңер депчи. Анан эмне гана ушу 1 жыл 7 айдан бери кимдин гана эшигин каккылаган жокпуз, кимге гана барган жокпуз, ак үйгө чейин бардык. Мурдагы президентке Сооронбай Жээнбеков нарынга келгенде дагы биз именно лично папка бергенбиз. Чоң атасы 86-дагы атабыз берген. Байынүдөн нарынга Садыр Жапаров келгенде атабыз 86-дагы атабыз барып дагы бир папка берген, делосынчы мына акыйкат чечим чыгарып берсин. 19 жаштагы балабыздын тагдырына балта чаап атат. Ушуну жакшылап карап бер, мыйзам чегинде бизге деген акыйкат чечим чыгарып берсин депчи. Эч далили жок баламдын эмесине. Биздин мына азыр карантинге байланыштуу биз эч кимибиз кире албайбыз, только адвокаттар кирет. Андан башка киши кире албайт. Көргөн күбөлөр бар экен. Ошол жерде деген элитка бир үй салынаттыр. Биз ошол жердеги балдардан, строитель балдардан уктук. Анткени менин баламды кармап, ошол жерде 1,5 саат сууда көлчүктө жатып, үстүнө бир килейген эле опер жатып алып отуруп алыптыр. Анан качанга следователь 1,5 сааттан келгенден кийин баламды тургузуп алып кетишкен да. Ошол жерден сабаганы да бар. Ошондо айтышкан, аларды жок, көрсөткөнгө чакырган жок. Даже элементарный ошакта деген следователь деген Сарматов деген кармаптыр, ошол жерде болуптур. Аны даже процесске чакырса, отклон кылып койду, чакыртпай койду алардычы. Бир гана мына мисалы деген закон боюнча 4 свидетель эле болуп атат, оперлерчи. Бир эле подозреваемый болуп атат, менин баламчы. 2 эле томду 1 айдын ичинде карап бүтүрүш керек болчу бунучу. Мисалы 20 тонн, 30 тонн эмес да, бул деген бир аябай укмуш да. Анан менин баламды террорист кылып, распространитель Центральной Азии бул деген укмуш иштеген деп туруп, ошону эң тяжкий 267-нин 3-чү пунктун коюп атышат буга баламачы азырчы. Анан барсак эле эң тяжкий турбайбы, бул эмеси деп элечи. Тяжкий болгондо балам жазаган жок да мунучу. Өздөрү коюп атат, өздөрү тыгып атат баланын, жаш баланын тагдырына балта чаап. Эч кандай бир логикага жатпай атат. 19 жаштагы бала деген маршрутка менен жүрсө, тиги эмеде болсо протоколдо машинаны обыск кылдык деп атат. Ошо машинасы бар экен депчи баламдынчы. Маршрутка менен жүрсө, бир килди спайсты койнуна тыгып алып, көчөдө кетип бараткан, ошо көчөдө кантип басат ошо. Анан 3,5 миллиондун товарын ким доверять этет ошо жап-жаш 19 балага? Мисалы бербейт да, кенедей магазинден 20 сомго продукт ала албайсың да, бирөө доверять этпейт да. 3,5 миллиондун товарын 19 жаштагы балага ким берет мисалычы? Эч кандай товардын ээси ким дагы жок, эч кандай далил жок. Биякта деген оперлер тыгып туруп эле баламды деген уртукмакка алып туруп, күнөөңдү мойнуңа ал деп эле ошенткен. Менин баламды результат катары кетирген чат мисалы, мына чынын айтканда соткочу. Азыр өкмөт үйүнө келдиңиздер. Азыр өкмөт үйгө кача бирөө чыгып, азыр аппарат жетекчисинин помощниги билбейм, азыр жолдошум сүйлөшүп атат ошоктачы. Ошо эметип атат да, байыңда келгенбиз биз кайрылуу жасап. Анан айла жок, мына нарындан туугандарыбыздын баарын эчитип, мына азыр деген ушинтип эметпесе реакция болбой атпайбы? Эч ким реакция кылбай атат бизгечи. Мындай баарыңар тең эле балдарыбыз үчүн балдар деп жашайбыз. Мына мен тун эркек, жалгыз эркек балам бар, кыздарым бар. Ушу баламдын тагдырына балта чаап атышат. Бул сотторго таң калам да. Хотя бы баланын окуп жүргөндө кандай окуган, баланын жүрүм туруму, эн атасы барбы деп ошонун баарын иликтеш керек да. Бала деген мектепте жалаң 5ке окуган бала. Бул жерде деген биз барып ошол жерден характеристика алганда эжейлер ыйлады. Биздин будущийибизге келе турган бала эле ушул депчи. Анан ушу таң калганым ошол болуп атат. Эми азыр мына энеси 1 жыл 7 айдан бери ушу акыйкат издеп барбаган жерлери, какпаган эшиктери калбай калды. Мен азыр мунду Даниэл үчүн эмес, мен өзүмдүн балам үчүн коркуп атам. Кыргызстанда мына жакшынакай өсүп келаткан балдарды эмтен мына үстүнөн басып атса, Кыргызстан өнүкпөйбүз го депчи. Эми ушул жерде мына канчадан бери келип атабыз, бир сот бизди канча сотко катыштым, бизди мындай киши катарында көрбөйт. Силер деген шылдыңда отурат. Прокурор болсо сөз болуп атабы, болбойт абы, ойногону телефон, атша ойнобой бирдеме ойнойт, мындай алыстан карап коебуз. Бир реакция жок да, ушуга таң калам да. Ушул мына ушул мен бир тууган сиңдим, мына булардын азабы эмне гана күндү көрүшкөн жок. Ушу
мына баласынын аягынан мына 8 ай төшөктө жатты, баспай калып. Мына даже больницада кортекстен операция болуп чыгып ана мына эми жаңы басып аткандагысы. Жалаң балады, баарыбыз тең бала деп жашайбыз. Балдар үчүн ушундай эмтен ушундай кылып атканын билбейм. Айлабыз кетип ушундайга барып атабыз. Биз момтип деле өмүрүмдө биз момундай лозунг менен чыкпаган адамдарбыз. Мында айлабыз кеткенден кылып атабыз ушуну. Бизге караштырып берип койсун. Алтындарым, силер дагы жетишкиле. Мына сиңдимди уже канча жашын алды ушул эмелерчи. Сотторго жок дегенде сотторду которуп берсин, адвокатты которуп берсин, тиги эмени тиги прокурорду. Алтындарым. Биз ушул күнгө чейин биз Абдуллаевди угуп келдик. Анткени инде күнөө жок да. Ошо өзү карап оң жагына чечип берет деп. Мына үмүтүбүз үзүлбөй келатат ушул күнгө чейин. 2 күнгө жылдырып коет. Биз Нарын көчөсүнөн башынан аягына барып келгендей каттап калдык Бишкекке. Ушул күнгө чейинчи мына байкем менен жеңем ошону каттап атат. 2 күн сайын келип атабыз. 2 күн эмес, күндө жүрөт. Мындайча айтканда Бишкекти көргүлөр келбей калды. Иним эгер күнөөлүү болсо соттошпой гана соттой алгандарычы. Доказать эткен эч нерсеси жок. Соттой албай атат, айлалары кетип атат. Кандай максат менен соттойсуз экен деп атышат да, бирок соттой албай атат. Иним таймеки чекпеген бала, Анан кандайынча ушундай ишке барыш керек. Биз жаныбызга күч келди, кырчындай баланын турмушу менен, жашоосу менен ойноп атат. Баштары да оорубайт, 2 күнгө жылдырып коет, 5 күнгө жылдырып коет, 1 айга жылдырып коет, 2 жылдын жүзү болду. Жаш баланын тагдырына балта чаппай, бизге бошотуп берсин баланы. Бошотпойт экен, биз кетпейбиз бул жерден. Кетпейбиз такыр. Мен тайнесимин. Мына 1 жыл 7 айдан бери эч ким үнүбүздү укпады. Жүрөбүз ушунтип эле көчөдө. Кызым курады. Каргана ошкосу өчүн 19 бала. Кимге жетет биздин үнүбүз я? Каяка барабыз? Укпайт, соттор эчке чыкпайт экен. Мына Октябрьскийден азыр кууп чыкты бизди. Чыккыла деп. Эч ким укпайт экен. Мына айлабыз кетип бияка келдик ай. Бала эгер бир жаман бала болсо, высший медицинский окуган бала болчу 5ке. Жап-жаш баланы мынакей азыр жармес жибермес ооруп атат. А ошолордун балдары барбы я? Барбы балдары ошолордун? Бир алып койсо боло. Мына могу суукта биз жыргаганыбызда мына Нарындан келди могу элдин баары. Эмне кылабыз? Үйүнүбүз каяка жетет? Я ким угат я? Сот кудай турбайбы азыр? Сот кудай экен да. Сот кудай болуп калыптыр ай. Президент деле кудай эмес экен. Сотторго сүйлөй албай эмес деп атпайбы? Мына тиги киши деле айтып атат, азыр тартып атат тиерде. Ал киши айтат. Ана ким карайт деги Кыргызстанды бирөө карайбы? Ушинтип эле жакшынакай балдар деле камап эле түрмөгө тыгып эле. Жапаров деле айтты го. Күнөөсү жок жаткандар толтура деп мына Жапаров өзү айтты мына. Өзү айтты го мына ушунун ичиндеги баланын бирөө. Мына Даниэлдин байкеси болом. Ошо папасынын иниси болом да. Анан мен ушу Даниэл көз алдымда кичинекейинен бери мен билем, ошо төрөлгөндөн баштап билем да, ал бала кандай бала экенин. Ал андай ишке барчу бала эмес. Бул жерде мына баары намаз окуучу өзү. Баарыбызды биз жакшы жолго үндөп, намаз окугула, мындай кылгыла, өзү тамеки чекпеген, спорт менен машыккан, акыйкаттык үчүн, чындык үчүн күрөшкөн бала болчу. Ал мындай ишти жаза эмес, бир азгырып, бир бала алып барып туруп, ушундай иш алып барып даярдалган нерсеге тузакка түштү да, мындай айткандачы. Анан эми ушулар аябай Орто Азияны камсыз кылган бүт деп атат. Эми ал тыйыны камалып 1 жыл 8 айдан бери камсыз болбой далай кишилер өлүп калды го деп ойлоп атам мен өзүмчү. Баркуш. Элдер кырылып калды окшойт, ал камсыз болбой калды анткеничи ал. Орто Азияны ушу логикага жатпаган нерсени жазып атат. Студент бала чөнтөгүндө 5 сому жок бала кантип ошону жазайт? 3,5-4 миллион сомдун тегереткен бала кылмышкер, чыны кылмышкер деген башкача болот. Андай эмес. Ушуну сот көрүп билип биз акыйкат чечим чыгарат го деп ойлогонбуз. Бирок алар заказды аткарып атат. Анткени алар кызматтан, өзүнүн кызматынан коркуп атат. Крючогу бар. Ошол себептен тигилердин гана сөзүн сүйлөп, биздин сөздү укпай атат. Ага кошулуп, кошул ташыл болуп берки прокурор
Акматов Медер деген мен өз көзүм менен көрдүм ошо кишини. Кайдыгер карап, ошо жерде сотко ойноп, бирөөнүн тагдыры менен баары бир экен агачы. Перегарда турат деп айт. Жөн эле отурат, жөн эле. Туура эмес нерсени кол чаап, биз туура чечим болсо башын чылкыйтып жерге салып отурат ошол жердечи. Мына акыйкатсыздыктын айынан эмне болуп атат Кыргызстан? Кайра революция болуп, кайра ушундай туура эмес иштердин баары болуп атат. Эгер адилеттүүлүк болсо, акыйкат болсо, баары эле башын ийип эле унчукпай калат эле да. Мына Садыр Жапаровдун акыйкатсыз камалып отурганын элдин баары билип отурду. Ошол жерде. Ошол жерде күнөөсү жок экенин элдин баары билип отурду. Бирок ошол учурда сот күнөөлүү бул кылбаган кылмыш, ушундук кылмышты кылды деп гана камап жатышпадыбы? Ана мына эл революция кылганда бир күндө ошол эле сот актады го. Күнөөсү жок экен деп. Ошондой болуп атпайбы? Ушундай болот. Ушул тагдыр бизге да туш келип атат, чын айткандачы. Биз деле мынтип эле кыларга ишибиз жок үчүн мынткен жокпуз. Биз акыйкаттык үчүн, чындык үчүн күрөшүп атабыз. Ушундай эле тагдыр көп кишинин башына келип отурат. Чыныгы кылмышкер кармалбай, орто жерде бирөөнүн мойнуна илип туруп, камап кетирип атат. Колунда барлары болсо, кичине аракет кылып бирдеме кылып атат, колунда жокто болсо чыркыраган боюнча эле калып калып атпайбы? Бишкекке 5 жолу келип кетишкенде эле уже өзүңүн карапайым адамдардын немеси чечиле түшөт экен. Мына көрүп атабыз. Мына 1,5 жылдан бери эмне деген күндү көргөн жок. Кайра 1 күн жылдырып коет, 10 күн жылдырып коет. Соттун башы оорубайт экен мындай айтканда. Частный больницага ошо кайтарган кишилердин эле 6.000 сомдон төлөдүк, чөнтөктөн чыгарып. Туугандары айлабыз кеткенде күнүнө 6.000 сомдон төлөп, 1 ай дарылатты. Ушуна акыбалга туш келдик да мына. Анан айла кеткенде ушундай нерсеге барат экенбиз. Ушинтип плакат көтөрүп, ушинтип микке пикет кылган кишилерди биз жаман көрчүбүз, чын айткандачы. Миңпесе деле бул айла жок, ушуга туш келип атат. Мына Садыр Жапаровду деле ошол күнөөлөп аткан сот кайра өзү актады мындай айткандачы. Ал эмне башка жактан келген жок да. Америкадан сот келип актаган жок, же Казакстандан келип актаган жок. Ушул эле сот кайра актап күнөөсү жок экен деп атпайбы? Ошо учурунда эле актап, учурунда эле күнөөсү жок экен деп койсо мындай иштер болбойт эле да. Алдын алып. Обязательно ушундай эле неме болуш керекпи Кыргызстанда? Биз акыйкаттык үчүн, чындык үчүн күрөшөбүз. Башка эчтеке талабыбыз деле жок. Эгер чындап күнөөлүү болгон болсо, биз жазаганыңды мойнуң менен тарт. Жөн жүрбөйт белең деп айтчу кишилер болчубуз. Ушундай гана неме менен жүрөбүз. Ушундай азап болуп атат бизде. Эч кимибизди үнүбүз укпай атат биздин. Баламды. Мына мен барбаган немем калбай калды. Мен каяка барышты билбейм да. Бул мына Октябрьский сот деген ушундай гана өзүн король сезип атат. Эч кимибиз үнүбүз жетпейт. Мына бияка азыр мен кайрылып келдим. Булар жакшы эле сөзүн айтып атат. Бияка кайрылга дейт. Мына соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнө барып кайрылга дейт. Бияка барсам булар биз мына контролдоп атабыз деп коет, бирок эч кандай контроль жок. Азыр акыркы күндөрү кайра эле булар менен каяка барышты билбей калдым. Мындай айтканда калдык да талаада эле калдык. Мына бүт барыш. Мен уккан киши жок. Эми бул иним деле чыгып угуп атат, мына уккан менен булар биз мыйзам чегинде дейт. Сотко кетти, сот эчтеке кыла албайбыз дейт. Сот ушул сөздүн баарын угуп алып, бизди киши катары көрбөй атат. Эмне кылып алдыңар деп турат. Ушу сотту бир алмаштырып бергенге эмне кылышыбыз керек? Мен кимге кайрылыш керек? Айлам кетти, чын айткандачы. Эним. Мына мен баламдын менин баламдын мисалы күнөөсүз экенин мен өзүм билип турупчу. Мен билип туруп, мына күнөөсү жок экенин мен билип туруп анан мен үйгө жатып аламбы? Мейли булар соттор соттосун. Бул адамдар деле айтат экен, биз сотко килишпейт экенбиз дейт экен. Анан биз болсо мейли баланы соттосун, мейли кетирсин, СМнын көчүгүн тазалап бүт баарын туура эмес кылган ишин жапсын деп эле отура беребизби? Мына эмне кылышыбыз керек? Айлабыз кетти эмбизчи. Биздин үнүбүздү эч ким укпай атат. Мына өткөндө дагы жаңы биз бул баштары алмашкан менен эле калгандары бүт эле ошолор отурат. Сотто мисалы генеральный прокуратурага да кайрылганбыз бизчи. Генеральный прокуратурага кайрылсаң аяктан баш алмашкан менен калгандар бүт эле аягылар. Военный прокуратурага да баланы сабагандыгы тууралуу кайрылганбыз. Алардын реакциясы токтоп калды. Эч темке кылбай атышат. Эмне же баланын күнөөсүн бизге коюп бере албай калды да буларчы.
А сот болса айтат, мен тигилердин жазган делосы боюнча карайм, мен соттойм дейт да. А биздин бир да ходатайствобузду кабыл албайт буларчы. Менин адвокаттарым болушунча алып келип уже булардын бетине баарын эле кармап берди. Аны укпайт. Эч жылыш жок. Жок, сот бирөөнү да албайт да, бир да ходатайствону албайт да. Жок дегенде бирөөнү алып койсо жакшы. Баланы ковид болуп ооруган бала. Бир ай мен больницада, частный больницада дарылап чыктым. Могу тууган тушкандар менен акча чогултуп, антип биз эми карапайым эле айылдын элдерин эмес да. Мына нарынан келдик азыр дагычы. Мына кечеттен бери тайгага карабай, ар кимибиздин сарсана болуп, жеткичекти ушинтип отуруп келдик бизчи. Анан жалгыз уулум менинчи. Ошо кенеден алаканга салып баксам ошо баланы. Көтөрүп, анан окусун, кыргыз эли үчүн кичине кызмат кылсын десек эле, анан булар бияктан кармап алып, камап атса эмне кылабыз эми? Айла жок ошол. Мына азыр отурам, өкмөттө отурам. Өкмөттөгүлөр болсо түшүндүрүп айтып атат, бизге жакшы эле, жаман сөзүн айтышкан жок. Буларга да рахмат. Анан эмне кылабыз эми? Анан бияка кайрыл дейт. Анан могу соттук реформа болсо карап, биз кагаз түрүндө кайрылгыла дейт. Кагаз түрүндө кайрылсак, ал уже тияка эч кандай реакция жок. Абдуллаев деген болот деген, ал Октябрьский соттогу мына жыргап гана отурат, күлүп. Бизди шылдыңдап коюпчу. Айла кетти кыскасы. Барбаган жерибиз калган жок, кайрылбаган бүт эле жүрөбүз ар кай жакта эле. Мына жыргаганыбыздан бүгүнкү суукта иште üşүп жүрөбүзбү? Баягы күнү 86-да атам болбой келип жүрүп ооруп калды. Мына атам азыр мына төшөктө жатат. Өткөндө татынакай басып турду эле ошол жерде, мына келип ооруп калып, мына келе албай калып, кайра мына үнүбүз да жетпей койду, атабызды укпай койду, киши катары көрбөйт экен. Айлабыз кетти кыскасы. Курадык. Эмне кылышты билбей калдык. Садырга дагы нарынан жолукканбыз, а киши мен да карап берейин, мыйзам чегинде деген, ал киши да айткан тияк биягын бүт карайлы деп. Андан деле реакция эчтеке неме берилген жок да. Ана барсак кайра эле тиги сот күлүп коюп отурат. Наоборот бизди шылдыңдайт. Эмнеге аларды бүгүн барсак силер эмне чогулуп атасыңар деп болгон ошол жердеги Октябрьский милициялардын баарын чогултуп алып, бизди нары бери кубалап пукайт этип атат. Автоматтар менен келип атат. Ой, эмне кылышыбыз керек эми мында бизчи? Биз деген азерге барып алып мен жумуш сурап барган жокмун да. Мен могу акыйкаттык издеп барып атам. Акыйкаттык издеп барсам, ошол жердеги милициялар, автоматчиктер келип алып биздичи коркутуп атат. Кеткиле, тарагыла деп атат. Азыр Абдуллаевга силер давление көргөзүп атасыңар деп атат. Булардын шылтоосуз пандемия чогулбашыңар керек деп элечи, бирдеке болсо. А пандемия болуп ооруп жаткан баланы карабай атат. Эмне кылып? Муну өлүп калгандан кийин неме кылабыз? Мына азыр, мына эртең больничкага алып чыккан атат баланы. Ооруп аткан ишенбей атат. Себеби булар бүт эле баары арам болуп бүткөн экен да буларчы. Ишенбей. Биз монда акыйкаттыкты сүйлөсөң эч ким карабайт экен сеничи. А наоборот, бир акчап келип же бирдеке кылып бир жака неме кылсаң бүт баары туш тараптан чуркап келип колдойт экен. Эгер акчаң болсо сени колдойт экен, акчаң жок болсо сени киши катары көрбөйт экен. Биз канчанчы сорттогу адамдарданбыз билбейм. Биз кыргыз элинин жараныбызбы же кандай? Биз эмне кылышыбыз керек эми? Кимге кайрылып биз неме кылыш билбей калдык. А бизди ким угаш билбей калдык. Мына келебиз кайрылчу жерлерден айтат, булар деле өзүлөрү биздин эч кандай немебиз жок, биз сотко кийлише албайбыз. Сот болсо бизди айтпадымбы, шылдыңдап коюп отурат. Ошол эми биздин айлабыз кетти кыскасы. Прокурор отурат. Прокурор деген булар СМнын адвокаты болуп алыптыр. Мына биз көрдүк да, СМнын бирдекеси болсо эле бул биз прокурорго мисалы мыйзам бузулуп атса, биз мурда ушундай мен ушундайга кайрылчу элек. Мисалы сен милиция кубалады дегенде прокурор кайрылган деп атпайсыңбы? Прокурор жок, наоборот бизди кошуп туруп раз кошо колубузду кайрып нарушение салып берет да, камагыла жоготкула. Прокурор өзү ушинтет экен. Ошол эми айлабыз кетти. Мына азыр бияка келдик. Бияктан деле эч кандай реакция бирок мен деле жалгыз жардам берчи же каламай, жардам берчи алтынымай. Мен ошол колуман келсе жардам мен Орайында ушакта кечке отурдук биз жана. силер адвокатыңар менен жакшы иштешиңер керек. Отвод главный азыр силер сотко ишенбей атпайсыңарбы? Отвод бергиле судьяга. Адвокат укпайт деп атпайбы? Азыр адвокаттык иши катары көрбөйт экен. Мыйзам боюнча башка жок. Усаңар эми соттун ишине президент да кирише албайт, эч ким кирише албайт. Кирише албайт сот. Сот өзүнчө кирише. Конституцияда жазылып турат ал. Менчи адвокатка кайрылып атыр. Ошон үчүн башка сотту алмаштырышыңар керек да, отвод берипчи. Биз не доверяем буга. Мындай кызылып атат правабыз депчи. Ошол кайка бар? Жок, ошол адвокат өзү ходатайство процесстө.
Жок, келтирдик, аны 4 жолу келтирдик. 3 жолу атылып берген. 4-5 жолу. Барып деген атылып. Анан адвокат бир веский причина таппайсыңар ушундайчы. Веский причина табылып эле берилип атат дагы өзү берип Кудай сезип атсаң каяктап бир эметет. Берем, ошол мен мыйзамдуулугун түшүндүрүп атам, кандай кылыш керек экенчи. Атак, например, мен барып сотко алмаштырып кое албайм же башка бирөө барып алмаштырып кое албайт да. Анда өзүнүн процессуалдык нормасы бар. Аны которуш үчүнчү. Президенттин алып жетпесе бул сот анда эмне кылыш керек билесизби? 7 ай болду мына баламды алып. Түшүнүп атам, азыр мен кимди Нурбекти угуп көрбөдүм. Уурутпай бала, уурутпай. Мен ден соолугуна коркуп атам аны. Мен колуман келсе эле мен балаңызды чыгарып эле бермөкмүн. Анысы жалгыз бала экен. Бирок ошону далилдеш керек да эми. Ошол соттун эмесине биз кийлигише албайбыз, чын. Далили жок, эч кандай далил жок. Канча процесс болду, балама только плюс. Тигилерге минус болуп атса да ошону карап атпайбы, кулагы дүлөй, көзү сокку болуп атат бизгечи. Эч кандай эмне кылышпай калды бизчи. Карантинге чейин тиги бизди процесске киргизип аткан. Андан кийин уже карантинден эле бүттү, чыкпады. Кача мен деле энеси катары кирип отурайын десем, мени күрүктөдү. Чык. Болбосо анда процесси токтоп салам деп ушинтип салды да мени. Каматталам, чакыргыла милицияны чакыргыла деп. Мен эне катары биз сиздин астыңызда бир өтүнүп коеюн, мен балам деген ооруп атат. Мен ушул жерде баламдын ооруганын уктум десем, мени күрүктөтүп туруп эшикке чыгарып ийдим, секретарша. Чакыр, милициялар чакыргыла, болду, алып келип келет. Жалгыз мен энеге кантип энеге деген милиция метейин тиңдейин дегенчи. Жок, мына мага мешайт этип турат дейт. Секретаршасына айтат. Сен мешайт атасың. Чакыр, милициялар чакыргыла, алып келип келет. Процесс кылдыргайын деди. Мени Бирок негизи ачык сотто, туурабы? Ачык сот. Ачык сот. Ачык сотто силер энеси мен кирейин десем, жок, ачык сотто силердин катышыңар, окууңар бар, катышкан. Албайбы, эми анан эле милициясы жетип келип, өздөрү эмне десеңер, чык давай. Автоматты көтөрүп алып ана келди го. Чыккыла давай, тур жеткиле. Мен энесимен кирип отурайынчы, баламдын ооруганын хотя бы эти телевизорго да көрүп алайынчы десем, чык эшикке, азыр процесс кылдырбай коелу деди. Анан сиз да атасызбы деп, мен ошентип менин баламды кыйнап бүттүңөр, чыгарып койгочу, ооруп атат десем, чык азыр милицияны чакырам деди. Анан эки секретаршы келип эле эже деп эле мени түрткүлөп чыгарып салышты ошол жерденчи. Кимге кайрылышыбыз керек же? Өзүн Кудай сезип алган булчу. Эмне кылыш керек? Менин баламды деген соттойм дегенде эле негизде отурат болчу. Соттун үстүнөн совет судья эле чара көрүп алат. Аны кайра Мына совет судья азыр жердечи, жок, соттук реформага кайрылалы десек азыр. Бул соттук реформа жаңы мыйзамдык бөлүмү. Соттун үстүнөн совет судья карайм. Ал каякта? Табышалиев 14. Биздин ар жагыбызда. Биз эми чогулуп ошо барабыз. Баралыбы? Жок, силер эми аяка мындай эле барбайсыздар, ошол соттун кайсы жерде мыйзам бузуп аткан деген нерсени мындай жазып алып, ошону ушуга чара көргүлө деп аны жазып койсуңар. А силер мынтип эле барган колуңарды көтөрүп барып койгоңарда эмне болот эле? Жок, ушуга мен жооп берейинби? Эне катары мында мына ушу сот боюнча келдим да, азыр бир семья тышта калган атат. Соттун туура эмес иштегенине байланыштуу. Ошо Кайсы жерде актык тактык сот карапайым элге чечим чыгарып атты. Анан экинчиси ак үйдөбү, көк үйдөбү, кар үйдөбү Кудай өзү кечирсин. Кайсы жерде карапайым элдин үнүн уккан, муңун уккан, кайсы жерде мыйзам иштеп атат? Мага ошо мыйзамды түшүндүрүп бериңизчи. Мен жыргагандан ушул жерде караңгыда келген жерим жок. Балдарымды таштап кой, 10 бала. Дыцыпа кызды таштап коюп мен ушакта жүрөм азырчы. Бир тууганым артынан күйүп бышып. Кайсы жерде ошо карапайым элге жок, мен башка жактан келдим. Мен өзүмдүн оюмду айтып атам. Кайсы жерде бизге чечиле турган карапайым элге чечиле турган мыйзам иштеп атат? Мына карапайым эл багып атат, ак үйдү дагы, биякты өкмөттү дагы бүт баарын биз налог төгөбүз. Анан биз эптеп кичине айлык алабыз, креслодо отурасыңар. Мына ушуга жооп бергенибиз кайсы жерде налог төгүп атабыз, штраф төлөп атабыз, кичине светофордон кыйшыйсаң машинең штраф алат, өзүң түз кетип барат түкүрсөң штраф аласың, налог төгөсүң, туурабы? Сууга төлөйбүз, светке төлөйбүз. Кайсы жерде бизге мыйзам иштеп атат? Мына өткөндөгү бийликтер ушу карапайым элдин күйгөнү үчүн, жанына баткан үчүн тетиңдип жапжаш бала өлүп атат. Эми жапжаш баланы камап ошол сот эмне мүйүз чыгабы? 19 жашта балам. 19 жашта балам. 19 жашта баламды кабыл алат. Кайсы жерде соттор туура эмес кылып аткандыгы үчүн атылып кетип атат. Мен мындай айтып берейинчи. Бир айда жата албайт. Бир жерде бир жерде сууну топтой берсең, чыкпаса бир күн атылып чыгабы? Кимге айрылышыбыз керек дегенчи. Ол дагы келет. Туура. Келсин. келет абы. Рахмат силерге. Ушинтип биздин немебизди Ой, айланайын, ай, жаным, ай, сен рахмат, өмүрлүү бол.
Ушинтип чыгып койсо сүрүп каласың да эч ким чыкпайт. Чара көрүп берип койсунчу. Айтып кызмат эт. Мына экинчи суроо. Карапайым эл келген ушакта мындай маңдайыбыз жынып, жакшы жугабызбы? Бүйтпайбыз. Баары тең мына нарынан келип атышат баары. Мына досторум баары келип атат. Балам деген мектепти жарам 4-5 мен бүткөн. Биринчи курста деген мына мени энеси катары келип чакырып ошо МВДга балаңызга рахмат ушундай тарбия бергениңизге деп туруп мага грамотаны вручение кылган ошо гүлү мененчи. Сизге рахмат ушундай баланы тарбиялап жүрсүңүз. Жалаң 5 болуп калган. Группасынын староста болуп, мама кол берем, мен сизге кызыл диплом менен бүтүп берем деп ошо экен. Экинчи курстан ушундай кылып бале кылып салышпадым мына. Мен кыргыз эл үчүн иштейм. Мен кыргыз, мен мынтип айттым да, балам, жетет, жөн эле жүрө берчү экөөбүз. Мал салбагы эле моякта ишкерлик кылып жүрө берели дешемчи. Сиз ушинтип жүрө берсеңиз, бияк жүрө берсе, тиги жүрө берсе, кыргыз эли кантип өнүгөбүз, папа. Кичине алдыга жылабызбы? Мен иштейинчи, эл үчүн, жер үчүн иштеп берейинчи деп, окуп аткан мен билим алайын деп аткан баланы, мына, СМБнын туура эмес. Булар турушат азыр, койчулар. Кудайым бар эми. Эми ушул кудайыбыз баламызга негиз калбай калды. Отурасыз. Барыбыз давление болуп эле. Түшүнүп атам, жалгыз Өзү спокойно деп Кудайдын сыноосу. Мен эле жагында операция болуп байке бутун баспай сегиз жагына басып келдим мен чүрүп түшүнүп атам мен. Бирок биздин баягы ыйгарым укуктарыбыз чектелүү да, биз эми ошондой келише албайбыз андай. Биз мына өткөндөгү кайрылууларыңарды Верховный сотко кетти. Верховный суд сотко кетти. Верховныйга барганда да мына бүгүн рейсте кетет эле. Биз зону кылып болуп аткандарын нормально кара. Те ошол жерден бир представителин жиберипчи, бирдеке кылып койсо болот эле да. Бүгүн Алтыбай туугандарын изилдеш керек да, мисалы үчүн бери да социалдык благополучный семьядан баласы булчу. Баары тең чоң атасы бар, тайынеси бар, таятасы бар, чоң энеси бар. Анан ушун карабайсызбы, мына 1 жыл 7 айдан бери баламды жанагы оперлер сабап эле, кыйнап эле, курсагына тыгып коюп эле ушун да жаланы жаап атат менин баламчы. Чачтып жакшы коюп коёт. Анан ошо эси наркоман болсо балам. Биз жерге барсаңыз, арак ичсе, мисалы жаман балдар кошулса, мына достору турат, баары айтмакта, мисалычы балам ошо ишке бармак, ошону көрмөк деп. Андай кылбайт болчу менин балам. Ошол жерден сабап туруп эле ушуга кылбай результат үчүн кетирген мен баламдычы. Анан немеси жок, далили жок булардын. Эч кандай. Өзүлөрү жаза берген, өзүлөрү. Андан да мынтип жазып. Ошол силер ошол должны доказывать сотточу, что далили жок. Доказать эңгилебейт, Азыр эми райондуку бүткөндөн кийин андан кийин городдук бар да. Анан город бир нерсени билгиле. Ошол мына Октябрьскийдин соттун мыйзамдуулугун туура же туура эмесин андан жогорураак сот чыгарат. Городдо возможно ал эме кылат. Эгерде силер айтып атпайсыңар, бул обвинительный уклон менен. Ыймандуу сот келсе жакшы болот. Мен деле Кудайдан ыйман билип атам, ошол соттунчу баламды жакшы чечин, үмүтүбүздү үзбөй бизге баламды чыгарып берсе экен депчи. Анан азыр эми биз деген биякта жүрөбүз, балам тиякта жатат, оорупчу. Эми каждый кенедей бала температура өткөндө биз таң аткыча баланын температурасын карап ошо кенедей колуна тикелеп кирсе эмне болобуз бизчи? Азыр ошол жерден коронавирус болгондо состояниясын 10 кило арттап кеткен ошондо. Кенедей болуп калдым мен ошол жерден баламчы. Утур тамагын жолдошум экөөбүз ошо частный больницанын түбүндө эле жатып калдык. Машинада жатабыз, балама утур тамак алып келебиз. Балама жейди, бала жебейм. Баласы да ушундай 1 айда өзүнө келтирсек эле результаты положительный чыгар менен сразу СИЗОдон келди да алып кетип качты баламды ошол жерденчи. Бүттү, жакшы болду, положительный чыкты депчи. А бирок тияктан айтып атат, 6 ай режим керек. Мондай помещенияга камабагыла, өпкөсү деген жабык мунуку деген. Силерге деген мондай түшүнүп берейинчи, бул эси башка карган киши. Медиктер Кандай ошону укпайт? Ана биз ошол немебизде турат, ошо справка берген, выписка турат. Не лечение кылган, кредитсан сайдырган киндиктерине ошо. Аны сотта карап. Реанимацион положение болгондо жана эмени күчөтүп өзүнө келтирип өлкөт кеткенден да. Анан мен балама айтам, мама мен. Анан айтып атпайбы? Без сознания жатып мен нарылып бери келсем. Аны бетин арасын алып барсаң да бул чын эле өлгөн жок, насак. Ошонун баары бизге неме кылып атат. Бизге качан балама тяжелый крексан айлабыз кетти. менен келип туруп жана крексан барбаган жерибиз калган жок. Киргизгенде деген больницага бир жума. Коронавирус. Мына силер. Баласы ооруп атат азыр. Мына соттук реформа деп атат. Жок дегенде бизге ошо сотту алмаштырып берип койгулачы. Сот мага бизге
мындай жакшы карап берген сот карап берсин, бул кетсин, биз отвод берип мурда 3 жолу 4 жолу бердик отводчу. Силер эмненин негизинде деп эле биздин үнүбүздү укпайт дагы элечи. Эмненин негизинде мени отводко бересиңер деп эле. Прокурор, адвокат түшүндүрөт да. Мына эми дагы биз ушундай неме отводко кийинки процессте дагы келтирели. Бул кетсин дагы бизге бир ошо Октябрьскийден жакшы мындай татынакай караган сот дайындап бергилечи ушуну бир ушуну аракет кылгылачы мындай. Ооруп калбады, ооруп калбады азыр мына. Мына баягы бул жерден эле сасмолуп калды. Андан нарың алып бардык, температура өтүп атат. Азыр данный эметчи 86 да атабыз мына. Ооруп калды. Эми бул жерден чуркап турган мына бир туугандарыбыз турабыз. Мына ата энеси биз деле ооруган. Мына бүгүн Октябрьскийге барып биздин балабызга татынакай неме чыгарып берип койгула. Мыйзам чегинде чыгарып берип койгула. Балага ушундай деп кылсак, бизде ошол жерден милицияларын чакыртып, автоматчиктер келип, бизди чыккыла, пандемияга карата чогулбагыла деп бизге ошол жерден кысым көргөзүп атышат, мисалычы. Сот былтый отургалы ошол жерден чыгып бизге жоктон күнөө чыгып койсо болот эле да. Минтип коелу. Мындай кылалы, кое турбайсыңар, балаңардын ооруп атканына байланыштуу биз деп койсо болот беле мисалы. Жок, биздин наоборот болгула. Чыгып алып милицияларды чакыртып ошол жерден туш тараптан болгон машинелерин бүт алып келди ошол жерге. Анан мен элестең, мына могу жерде бүт баардын семьялары бар, балдары бар. Ошол жерден камап салса, булардын кечинде баласын ким багат? Айла жок. Туугандар айланан кетели деп ошол жерден мына өзүм айтып, деле мындай неме кылалчы деп эшикке чыгып, анан мына бияка айла кеткенден бир жерге келдик. Сага келдик. Сага чалсам телефонумду көтөрбөй коюшту. Анан айла кетип, мен эми тиги оосуна да бардык. Оосуна барсаң акырына билбейм дейт экен. Ажерге кирбейт. Жок. Жардамыңды бер балам. Ой, сага кой, ажерге туалетке кирбейт экен. Мен сиздерди уктум, өткөндө кайрылып таштагансыздар. Эми мына келген түшкөн азыр прокуратурага жибергенбиз, аны арызды дагычы. Мыйзамдуу караш үчүн. Азыр сиздердин требованияңыздарды уктум. Жетекчиликке жеткизейин. Ал боюнча негизи маалымат алдырганбыз, маалымат бар, толук. Бардыгы жетиштүү. Анан ал боюнча азыр сиздердин талабыңызды жеткизейин, колдойм. Жардам берип. 19-на койду. 19-на койду кайрачы. Соттучу. Эми бул баланын, мисалы, баланын ооруп атыптыр азыр данный момент дегенне карабай элечи. Ой, 19-на. Фокус биз келбей калсак элечи. Биздин келбей калсак эле бир балекет кылып эле бул баланы жаап эле жоготкон атат да. Биз келип алып кыйкырып өкүрүп, ошол жерде туруп ат тилерин баарын айдап антип мүткөн үчүн турушат буларчы. Негизи жактоочуңуздар бар да. Бар, жактоочу бар. Жактоочуну укпай атат. Жактоочунун адвокаттар аз соттор. Ал соттор ал жактоочу эмес, президентти тоготпойт турбайбы азыр сот? Жок, эми баягы соттун ишине чынында. Анан соттун ишине ким адвокат киреше албайт экен да деле. Эч ким Конституцияда жазылып калган. Анан эмне кылыш керек ан Конституциядачы? Ушундай. Жок, азыр эми ол боюнча жетекчиге жеткизейин. Жата беришибиз керек, баланы соттосун деп эле. Балабыз ооруп атат да. Азыр бүгүн да чалды. Эмеге обследование алып чыгыш керек экен. Коронавирустун после коронавирустун синдром болуп атат. Бала деген байыны кирсек, башым мама, башым ооруп, тамак ичким келбей, эчтеке кылгым келбей атат. Булар сабашканда. Кайра деген суббота күнү 2 күн капельница киргизип бердик. 6 күн капельница алсын, башы ооруп атканда деген. Кайра бүгүн СИЗОдон чакырып бизди эртең деген частный клиникага 9:40 келгиле, менен обследованияны оплачивать эткиле. Балаңар ооруп атат кайра деди. Кайра обследование кылышыбыз керек болуп атат деди. Биз деген ошо эмне кылышыбыз керек? Балабыздын ооруп атат деди. Ден соолугуна бизде баланы кармап атканда тепкилешкен буларчы. Анан эмне болду десе, после задержания прием самбо дейт. Прием самбода башка тепкен барбы? Мындай биз деле спорт менен жүрөбүз го, прием самбода башка теппейт да. Башка теп асфальтка сүзтүргөн барбы? Мисалы, мы приняли прием самбо дейт. Ал бала ал жерден эч кандай каршылык көргөзгөн эмес да. Жөн эле мындай непонятка болуп калган, басып келатса эле, шарт кармап туруп, көтөрүп чаап туруп эле, тиземен ныгырып эле башын асфальтка урдуруп тепкелеген. Мына ошонун кезепетинен генедейинен алаканга салып чоңойткон балабыз ооруп атат. Мына азыр сотрясение алыптыр. Эми эртең күн ошол жерден прием самма кылганда өлүп калса эмне болот эле мисалы? Бир жерин азыр генедей талуу жерине тийипчи. Анан буларга баарына макул, бүт баарына согласен. Мисалычы, бала оорукчан болуп калса эртең күнү психологически ооруп калса эмне ушул эсен багабы ошонучу? Болду, түшүндүм. Сүйлөштүк. Же ошол сот багабы? Эмне биз эми ошо бала ооруп калганга чейин жанталашып чуркап, бала ошол эл үчүн, жерим үчүн иштейт элем, окуйт элем. Ошо бала мен диплом алат элем, эл үчүн окуйт элем. Өзүнүн өңдү бир жерине отурат элем, мен юрист болот элем деп турса, ошо баланын
сындырып атышса, булар мындайча айткандачы, ошону тепкилеп, ошонун үмүтүн үзүп атса, бала эртеңки күнү деле мына азыр деле айтып атат да, мен бекер ушу кыргыз элим мен үчүн туруп бербесе дейт. Мына артымда ушинтпесе папа, мейли мен ак жеринен кетейин деп турат да азырчы. Мен ак жеринен кетирип атышат. Бизди кайра успокойтет деп. Ушинтип коет. Сарсанабы эртеби кечпи мен келем дейт. Азыр мынтип коет. Кайра бизди мен кече кирип чыктым да. Кирип чыксам ушинтет. Отуруп алып, сарсанап болбогула дейт. Мен аякта деле жаман адамдар жок. Папа, аякта деле не зашта кеткендер толтура. Мен деп, а жерде деле биз өңдө адамдар бар. Эч кандай мыйзамсыз кеткендер бар. Мен деле жашайм, папа, а жерден. Ой, а жерде мен эмне бүт эле барып ошол жерге киши жегичтердин арасына барып кошмок беле деп, айкыш балам бизди успокоить этет да. Сарсанап болбогула дейт. Мен адам болуп жаралдым эле, адам боюнча өлөм, папа. Мен жаман адам болбойм. Мен эртең күн эртеби кечпи келем дейт. Бирок кайра ушул акыйкаттык үчүн өзүм күрөшөм, папа дейт. Ушул мени туура эмес кылган сотко барып, мен өзүм доказать этип берем дейт. Эртеби кечпи мен туура эмес кылдыңар, туура эмес соттодуңар деген сыяктуу. А бул Абдуллаев укпайт. Карачы, бала өзүн защита кылып турат азырчы. Өзү ходатайство келтирип алыптыр. Баягы күнүчү мен могу боюнча сотко боюнча келтирем дейт. Мына уксун дейт. СМБдан балам деген кайрылуу жасаптыр. Облусменге проонго жазыптыр. Судьянын эмелерин башына жазат го. Ошого Садыр Жапаровка да өзү ошол жакта санчаста отуруп алып, ошол жактан өзү жазып туруп, ошол жактын приемуна тапшырыптыр. 3-ноябрда тапшырган. Бияка келдиби, келген жокпу? Это под вопрос еще. Проонго да барды, оңго барды. Пока реакция вообще жок. Реакция жок. Бизде баарысыңыздар бар. Жок, андан башка баланын келди. Реакция жок. Биздин арысыбызда 11-нде келгенде момундай килейген кагаздын арасынан таап чыктык деп атасыңар. Ошондо 16 күнүн ичинде ошондо килейген кагаздын ичинде таап чыктык. И то биз келгенде ошондо таап атасыңар. А баламдын дагы жазган эмеси дагы ошончо эменин арасында калды да, каралган жок да, мисалычы. А балам ошол жерден жатып алып эмнени гана ойлобойт, мисалычы. Жап-жаш балам, мама, баарыбыз тең акыретке барабыз, баарыбыз тең Кудай алдында жооп беребиз. Бирок мен Кудай алдында да акмын, мен ушул жерде акмын деп атат. Ошо ак жеринен биздин балабызды күнөөлөп атат ушул жердечи. Ким чечим чыгарып берет? Баламдын ден соолугуна коркуп атам мен деген. Эртең күнү балам оор болуп калса ким бизге жооп берет ошонучу? Бизге чыгарып берсин үйгө деген. Үйгө чыгарып берсин бизге. Биз өзүбүз ошо үйдөн өзүбүз нарында эч кандай болгон кыздарым калды. Мына нарынын суугун билесиңер, азырчы от жагыш керек. Алар эми эптеп көмүр, эптеп ошолор мына бир комнатага эптеп обогреватель сайып жашап тургула. Мына тамагыңар деп 2-3 күндүк тамакты жазап берип, халадынке салып берип коюп, ушунда жылтып ичип тургула. Биз эми ушинтип тургула деп коюп келдик мына. Эми сарсана, эми ал кичике кыздарыбыз эмне болуп атат? Кар жаап атат. Тиги соттор болсо, жылуу креслодо отуруп алып, каткырып күлүп, отурушат ошол жерде. Бүгүн мына 100 киши барды. 100 кишини ошол жерден чычканча, көрбөй койду. Жооп берип коюш керек болчу да. Мейли мен акыйкатты бирөөсү чыгып айткан жок. Дөрөгасы да чыккан. Өзү деле чыгып айтпай турат эле акыйкат. Ошол жерде жалдырап турдук, калчылда үшүп. Анан акырында милицияларды чакыртып атат. Анан эмне кылабыз деп бушакка келдик. Молдали жардам берчи алтын. Айтчы, шебиңе жеткирип, бизге бир реакция кылгылачы. Жанагы кимди биз бул Абдуллаевтан соттон биз эч кандай неме биз жакшылык күтпөй калдык. Чын жардамыңды бер. Себеби эмнеге дебейсиңби? Өткөндө мен атам барды. 86-дагы атам барыпчы, айланайын. Мен бир эле ооз сурайынчы, баламдын күнөөсү болсо, күнөөсү жок болсо чыгарбайсың айланайын деп айтайын деп, байкуш атам барса төшүнөн түртүп чыгарды ошол жерденчи. Сакалдуу кишини. Мына мен да барган жокмун. Үчөөбүз эле барганбыз. Мен туруп турайын. Атамдын бир жак көзү көрбөйт, өткөндө көрдүң, Анан бул келини жетелеп барды. Минтип колтугунан жетелеп чалынып кетпесин деп, минтип асса байкуш атам ушунда ушул жерде отурабы дейт. Ооба. Мен ошол кишиге мендей атасы бардыр. Бир ооз айтып көрөйүнчү. Мен бир ооз өзүнүн оюн угайынчы депсе, түртүп чыгарып салып туруп, мына ушул кишиден биз жакшылык күтөбүзбү? Ошол адамдан кантип жакшылык күтсө болот? Карган 86-дагы атаны сыйлабагандан кийин, бул атанын тарбиясын көргөн адамбы негизи? Балдар барбы? Ошо 86-дагы атабызды ошол жактан эшиктен түртүп чыгарган адамдан жакшылык күтсө болобу? Ошону айтсаңар. Жакшылык жок. Жардамыңды берчи балам, жардамыңды бер. Батабызды берели, жардамыңды бер. Муну кетирип бергиле бизге 2-3 күн ичинде. Муну кетирип баягы бизге башка судья келсин. Башка судья карасын биздин делону. Анан баягы башка судья караган күндө дагы бизге акыйкат карап берсин. Биздин далилдерди, менин адвокаттарым келтирип аткан далилди көрсүн алар. Видеолорду көрсүн.
Биз сураган немелерди экспертизаларга берсин. Ушинтип берсе эле бала кутулган турат да. Бу жерден эч кандай сложный эле эчтекен кереги жок. Алуу дагы элге дагы кайрылат дейт. Ошо мына 19-да саат 1-де Октябрьский сотту процесси болгон атат баламдын. Эч ким кайдыгер адамдар болбосо ошол жака келип бериңиздер. Мен 19 жаштагы баламдын тагдыры чечилип атат ушул жердечи. Законду түшүнгөндөр, таныштарыңар болсо келип бизге көйгөйүздү. Силер да келгиле, прессалар келгиле алдыга үнүбүздү жеткирип бергиле. Ошо сиздер толугунда түшүндүрмө бергенбиз. Ооба. Толук маалыматтар. Силерден жаман сөз уккан жокпуз. Бирок ушул реакция берип койгулачы. Рахмат силерге. Мына могу укса биз сен куткаргандай сезилип атасың да биз кетчи. Чын да мына. Өмүрлүү бол анам. Бүгүн деле ошо Октябрьский соттон бир сот чыгып ушинтип айтып койсо биз бияка келбейт элек да. Даже силерге келмек эмес. Айла жоктон келип атпайсызбы мына. Мына бу жерде мен туугандарым бүт бал кичике балдар үйлөрүндө калды. Арасташтар бүт кетип калды. балдарымды да таштап келдим аякта. Таштап жүрүшөт мына аяштарын. Тагыланып сыйгыланып мына. Ушу үнүбүздү башымен ата энебиз жүрөт маяктанчы ушул. Мына соттон бирөө чыгып койсо болот беле бүгүн? Өзүң молдой калышпасаң болмок мына сен сыяктуу эле азыр келдиң го, наркоюстан келдиң го, байкенин сөзүн угайын, ушул кишилердин угайын. Өткөндө рахмат. Өткөндө атамды кабыл алдың эле. Сага жаман сөз айттыкпы? Могу жердеги бу жерде отурган кишилерге да рахмат, мына өкмөттө отурган кишилерге. Буларга биздин бирдеке деп атабызбы? Биздин көйгөйүбүздү угуп, силерди чакырып, тиешелүү кишилерди чакырып ушинтип атат. Мына ушинтип эле койбойт. Жардам бер балам. Октябрьскийде биз жанагынтип лозунгдар көтөргөндө бирөө чыгып туруп айтып койсо болот беле? Мына булар тоготпогондукпу? Өлүп кетсин деп атат да. Анан эмнеге? Ушинтип аткан адамдарды эмнеге милициялар коргоп атат? Мен таң калам да. Бир маалда милициялар келип алып айтат да бизди чыккыла давай кеткиле. Автоматтарын шарактатат автоматтарды. Мен аягында айттым, аткыла дедим. Атасыңарбы аткыла дедим. Атып эле жүрүшпөдү эле булар. Же атпай жүрдү беле. Пикетте атып эле канча бала өлдү. Мисалычы. Келечектен коркуп калдым. Кийинки балдарыбыздан коркуп атабыз. Жардамыңды берчи балам ай. Ал иш боюнча мыйзамдуу чечим Кандай кыласың эми? Кандай кыласың? Мыйзам чегинде кабыл алса эле чыгат бала. кандай болот ал жагы Ошентип эле Жардамыңды берчи айланайын. кабыл алдык өткөндө иш боюнча толук түшүндүрмө алган сал боюнча анда дагы биз бүгүн деле ошо биз мурдакы бийликке биз да кайрылганбыз. Алар деген биздин көйгөйүбүздү укпай койушкан. Сендей болуп бирөө келип укпай койгон. Такыр ии деп койгон болду. Реакция жок. Ошо менен азыр айткан дегениңиздер жетекчиликке толугу менен жеткизилет. Жеткирчи алдыга Садыр деле акыйкат жок жатпады. Бүсүнгө чейин эмалдар чаласың э? Любой время чалсаң. Жооп берип койчу балам ай. Мен чалып Өмүрлүү бол алдыга кетейин. Өмүрлүү бол деле Кудай бата. Октябрьский соту моякта бир байкуш 19 жашта бала жатат. Азимов Даниэль деген бир тууганыбыз. Мен сизден өтүнүп кетет элем. Укук коргоочу катары. О элдин үнүн жеткизип коюн сизге. Шуну бир адилеттүү карап берип коюңузчу.